Assalamu alaikum. Canada Computers деген платформага катталабыз. Бул жерге email жазабыз, пароль түзөбүз, телеграмыбызды жазабыз. Андан кийин регистрацияны басабыз. Регистрацияны бастык. $60 бонус берилет экен. Азыр VIP тарифтери менен таанышабыз. VIP 1 тарифи $11 экен. Күнүнө $2,5 чыгарабыз. VIP 2 $69, күнүнө $18 чыгарабыз. Ошентип дагы VIP тарифтердин суммасын бул жерден көрсөңүздөр болот. Азыр VIP 1 тариф алыш үчүн $71 экен да. 60 болсо, ошондо $11 депозит салышыбыз керек. Ал үчүн мына депозит деген жерди басабыз. Могу адрести скопировать этебиз дагы $11 которобуз. Достор, депозит кылгандан кийин экранда бир обновление жасайбыз. Мынакей обновление жасадым. Азыр болсо VIP тарифтери бул жакта жаныш керек. Мынакей VIP тарифи жанды. Эми VIP 1ди алдык да биз ушу VIP 1дин ичине кирип, могу заданияларды аткарабыз. Receive эмне дейт? Dividends деп турат го, ушуну басабыз. Ушул эки заданияны аткарабыз. Бул заданияны аткара албайбыз, себеби реферальный ссылкабызды чакырсак, VIP 1 алса кимдир бирөө, анан ошону аткарсак болот да. Буну аткарбай эле таштап кое бериңиздер. Эми болсо бул жердеги сары баскычты басып, азыркы тапкан $2,5 чыгарабыз. Бул жерге Tron адрес коебуз. Мына Tron адресибизди койдук. Эми confirm деген басабыз. Бул $2,5 азыр 0 болуп калат. Мынакей выводка коюлду, сохранить этип алсак болот. Эми бул тайм деген жерден өзүбүздүн реферальный ссылкабызды алсак болот. Реферальный программа боюнча 3 линияда төлөп берет. 10%, 3%, 2% кылып линия 3 линияда төлөп берет. Ал эми бул жерден главный экраныбызга чыгарып алсак болот. Мисалы $2,5 деп белги коюп коем. Жазып койсоңуздар деле болот бул жерде. Ал эми мой деген кабинетке кирип, финансы рекорд деген жерден биз бул жерден неме история выводду көрсөк болот. Азыр эмне катып атат? Башынан кирип көрөйүн. Мынакей $2,5 выводка койгонбуз. Ошол бул жерде турат. Азыр болсо акчабыз келип түшкөн түшпөгөнүн текшерели. Бул жерде болсо адамдардын акыркы жолу чыгарып атканы. Ал эми бул служба поддержки, клиент, ушул жерден байланышсаңыздар болот. Жалпысынан айтканда бул компания боюнча маалыматтарды бул жерден дагы кыргызча которуп окусаңыздар болот. Маалымат алып, бул жерден болсо приложениясын скачать этип алсак болот. Бирок память delete дегендер неме кылбай эле коюңуздар, скачать этпей эле иштесеңиздер болот да. Мынакей акчасы уже түштү, $2,5. Биздин Binanceга чыгардым эле, Binanceга келип түштү достор. Мынакей $2,5 без комиссия түштү.